Жаштар аракетте. Булран чындыгында ОЗК эмес, кыймыл аракетинде экенин Эл үмүтү социал-саясий партиясынын жогорку кеңешке талапкерлигин койгон Шерзат Сабиров Ош шаарынын тургундары менен болгон жолугушууларында тастыктады. Бүгүнкү аракет эртеңки заманбап келечек экенин жана жаштар келип өлкөнүн өнүгүүсү үчүн күрөшүп, чоң өзгөртүүлөргө жол саларын ар бир жаран күтүп турат. Davlat bizga nima qilib qo'yibdi emas, biz davlatga nima qilib qo'ydik degan bir shior bilan yo'lga chiqqan partiyamiz. Шаар тургундарынын Эл үмүтү социал-саясий партиясы тууралуу маалыматы бар. Коомчулук калыптанып калган уруу системаны билимдүү, жаратман, түз багытты билген жаштар гана өзгөртө алат деп ишенет. Биз жаштарды тандайбыз, себеби биздин ишеним бир гана жаштарда калды. Эски жүздөр кайра келе бергени менен өлкө жыргап кеткен жок. Жаштарга мүмкүнчүлүк берейли. Бу баланы мен 1-сыныпта харап танып окутчу апайым. Шерзат Сабировду мен өзүм окутканмын. Менин окуучум бүгүн элге кызмат кылуу үчүн бара жаткандыгын угуп кубандым. Кичинесинен тырышчаак, өжөр бала болчу. Өлкөгө ушундай жаштар керек. Жаштар жаңы идеяларга бай жана алар ар бир көйгөйдү жеринен чече алат. Мындай пикирин жолугушууга келген шаар тургундарынын бири Акрам Мамадалиев билдирди. Ал Эл үмүтү социал-саясий партиясын тандап, элдин үмүтү дал ушул 21-кылымдын катарын толуктаган билимдүү талапкерлерде дейт. Эл үмүтү деген партияда Эл үмүтү партиясынан чыккан талапкерлердин бири Шерзат Сабировдун программасы менен таанышып чыктым. Мага абдан жакты. Чет өлкөдө билим алып, тажрыйба топтогон мыкты жигит. Биз мындай аракеттеги балдарды колдойбуз. Жүдө яхшы берипти. Жолугушуунун соңунда чогулган эл ар тармактарда болгон көйгөйлөрдү айтып, ал маселелер оң жагына чечилсе деп үмүттөнүп жатты. Эл үмүтү социал-саясий партиясынын талапкери Шерзат Сабиров элдин колдоосу ага чоң дем берерин айтты. Алдыдагы шайлоодо албетте татыктуу жаштар жеңишке ээ болот деп шайлоочулар талапкерге ийгилик каалады.